Азыр мен буга чейин жогоруда айтып кеттим, буудай, арпа депчи 3 килограмм, 200 грамм, 1 килограмм 600 грамм депчи. Ошонун бардыгын биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы муфтият быйылкы жылдын ошол арпа, буудай, курма, мейиздин бардыгын эсебин чыгарып койгон. 50 сом, 60, 80, 100 деп кете берет. Аны ошол муфтияттын сайтына кире турган болсоңуздар, бардыгы даяр чыгып турат. Бул биринчиси. Экинчиси, эми бул кандай түшүнөбүз десе, бул минималдуу өлчөм. Минималдуу өлчөм, мисалы үчүн такыр ушунча акчаң жок болуп аткан болсо, макул киши башына 50 сомдон жанагындай кылып берип кой деген сөз да. Же болбосо сен ошонун арасынан эң мисалы үчүн 5-6 эле турат да, аздан көпкө чейин турат. Сен ушул жылга чейин ушу 50 сомдо эле кармай бербей, ошонун эң максималдуу өлчөмүн карман, мисалы үчүн 300 сомдугу бар, 200 сомдугу бар, ошондон киши башына бер деген сөз келет да. Бул экинчиси. Үчүнчүсү болсо, эгерде сен мүмкүнчүлүгүң жакшы эле болгон болсо, аны минималдуу өлчөм катары карап, ошондон да ашыгыраак берип койсоң жакшы болот да. Ошол минималдуу өлчөмдөн түшүп кетпе деген сөз алчы. Жок дегенде ушуну бер деген сөз да, шариат белгилеп. А бирок сен андан да көбүрөөк берген болсоң, бул нур үстүнө нур болгон болот. Анткени мунун баардыгынын философиясы эмне болот? Кедейдин муктаждыгын чечип болот. Эми азыр кедейдин муктаждыгы 50 сом менен чечилеби? 300 сом менен чечилеби? Азыр эми жашоо кымбаттап кетти, продукты кымбаттап кетти. Балким сен ошонун кедейдин муктаж чечиле турганчалык акча тыйын берип койсоң, мына ошол негизги принцип аткарылган болот эсептелет.